Assalamu alaikum туғандар. Аябай жакшы хадис окуп калдым. Сиздер менен бөлүшө кетейин. Абу Хурайра радиаллаху анхудан риваят Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын мындай деп айтканын уктум. Бани Исраил коомунда, Бани Исраилдин коом болгон билебиз, эки дос бар болгон дейт. Бири күнөөкөр, экинчиси аябай ибадатчыл. Ибадатчыл күнөөкөр досун көргөн сайын күнөөнү токтот деп дайым айтчу. Күндөрдүн биринде анын күнөө кылып жатканын көрүп, токтот деп дагы айтты. Ал, мени Кудайга ташта. Сени мага ким көзөмөлчү кылып дайындады эле деди. Ачууланып айткан экен да. Ибадатчыл ачуусу келип, Аллага ант, Аллах Таала сени эч качан кечирбейт деп салып турду. Же Аллах Таала сени эч качан бейишке киргизбейт деп айтты. Ошентип экөө тең өлүп, рух ааламында Аллах Тааланын алдына келишти. Аллах Таала ибадатчылга сен эмне? Мен эмне кылаарымды билет белең? Менин кечирбөөмдү же менин колумдагы нерсеге бийлик жүргүзө алат белең? Мени тыя алат белең дейт. Анан күнөөкөргө менин ырайымым менен бейишке кир дейт экен. Себеби аны Аллах Тааланын ырайымына үмүтү бар эле. Экинчиси ибадатчыл периштелерине муну тозокко алып баргыла дейт экен да. Абу Даудда келет экен бул хадис. Эми караңыздар, мындай убактан болду мен күнөө кыла берсем болот турбайбы? Эми Алланын ырайымына деген бир Кудай сактасын жаман ойлор кетсе керек, түшүндүрмөсүн угалы. Бул хадистин мааниси күнөө кыла берсе болот берет деген эмес. Балким ал күнөөкөр Аллах Тааланын ырайымы менен кечирилди. Бирок күнөөлөрдүн баарына ушундай болот экен деп түшүнүү болбойт. Негизинен күнөөкөр жаза алат. Күнөөкөрдү күнөөдөн тыйбаш керек деп да түшүнүү туура эмес. Мен тыйбашым керек деп ибадатчыл тыйбаш керек болчу турбайбы деген да түшүнүк болуп калбаш керек экен туугандар, Себеби Куран жана хадистерде күнөөкөрдү күнөөдөн тыйгыла деген өкүмдөр миңдеп келет дейт, миңдеп. Тыйбаганга азап болот деп да айтылган дейт. Албетте, жакшылык кылган ал жакшылыгын эске албасын, унутсун дейт. Күнөөкөргө кандайдыр бир өкүм чыгарбасын же кордобосун дейт. Түшүндүк туугандар, Биз жакшылыкка чыгып жамандыкка кайтара беребиз, Аллах Таала менен тааныштыра беребиз, ислам менен тааныштыра беребиз. Бирок бүттү сени кечирбейт, сен ама күнөө кылып атасың. Всё, 100% тебеш керек экен да, жанагындай макулбу туугандар. Амалыбызды кыла берели иншалла. Анан ушу даават кылып аткандачы, мына мен даават кылып атпайм, мен сиздерге айтып атам. Максат өзүмдү оңдош да, максат. Ошон үчүн эле. Эң биринчи Алланын ыраазычылыгы үчүн, Алланын аксына караганда мен өзүм үчүн өзүм жооп берем. Силер үчүн жооп бербейм, силер мен үчүн жооп бербейсиздер да. Максат ошондой кылат. Бир нерсе айтып атабызбы, даават кылып атабызбы? Өзүм оңолоюн, өзүм. Анан уккан силер жакшы, талап болсо, амал кылам десеңиздер, жакшы болот. Анан амал кылбайм, бул эмне деп эле дөйрөп атат десеңиздер, өзүңөрдүн ишиңер. Аллах Таалам бирок туура түшүнүп, баарыбызга амал кылганга мүмкүнчүлүк берсин. Аллахым ыраазы болсун. Бекем бололу иншалла. Жашоо убактылуу. Бүгүн бар, эртең жок убакыт. Жашоо билебиз, Ошон үчүн ата бабабыз жакшы сөз айтчу да. Бүгүнкүгө будайым бар, эртеңкиге Кудайым бар депчи. Ошон үчүн иншалла аракет кылалы, амал кылалы, бекем бололу иншалла.